Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы сиздер менен периштелердин дуасына жеткирүүчү амалдардын катарын толуктап өтөбүз. Бүгүнкү 3-чү амал бул оорулуу адамды зиярат кылып барыштык. Мусулман адам периштелердин дуасына жетүү үчүн оорулуу адамды зиярат кылууга кызыктар болуш керек. Эгерде оорулуу адамды сиз зиярат кылып бара турган болсоңуз, сизге 70.000 периште дуа кылат. Элестетиңиз, урматтуу мусулман бир тууганым, өтө көп сандагы периштелер, өтө улуу сандагы периштелер сизге дуа кылып турат. Аллах Таала сизге 70.000 периштени моюн сундуруп коёт, сизге дуа айтышып, сизге истигфар кылып турушат. Мына ошон үчүн оорулуу адамды зиярат кылууга биз кызыктар болушубуз керек. Оорулуу адамды зиярат кылып барган кезде ниетибизди түз коюшубуз керек. Ушул Аллах жолундагы бир тууганым, зиярат кылып коеюн. Зиярат кылып барып, анын көңүлүн көтөрүп коеюн. Анын мусибатын жеңилдетип коеюн. Бир жакшы дуа тилек айтып коеюн деген максатта бара турган болсок, анда биз 70.000 периштенин дуасына ээ болобуз. Али радиаллаху анхудан келген хадисте айтат: "Самиту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям якул", Аллахтын элчиси, ага Аллахтын саламы жана салаваттары болсун, айтып жатканын уктум дейт. "Ма мин муслимин яуду муслиман гудватан". Кайсы бир мусулман пенде башка бир мусулман пендени эрте менен ооруп калган кезинде зиярат кылып бара турган болсо, илля салла алейхи 70.000 малакин хатта юмси. Кеш киргенге чейин ага 70.000 периште истигфар айтып турат. Ага дуа кылып турат. Ва ин ада ашиятан илля салла алейхи 70.000 малакин хатта юсбихун. Эгерде кечинде зиярат кылып бара турган болсо, таң аткы чейин ага 70.000 периште истигфар айтып турат. Ва кана лаху харифун фил жанна. Жана ан үчүн бейиш бакчаларынан болгон бир бакча болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи мына ушундай убада берип атат. Демек, өтө улуу хадис. Бул хадисти алымдарыбыз сахих хадистердин катарында чыгарган. Имам Тирмизи, Имам Абу Давуд жана Ибн Мажа чыгарган хадис. Биз хадиске амал кылууга ашыктар болушубуз керек. Мусулман бир тууган зиярат кылып бара турган болсок, бизге көптөгөн сооптор болот. Периштелердин дуасына эрешет экенбиз. Анткени мусулманды зиярат кылып баруу бул коомдо адамдардын бири-бирине болгон сүйүүнү, бири-бирине болгон ынтымак, биримдикти күчөтөт. Ал эми ислам дини мына ушундай коомдо ынтымак болууну, адамдардын ортосунда бири-бирине болгон сүйүү, урмат, сый болууга эң биринчилерден болуп чакырган. Жана Аллах Таала мунун сообун өтө улуу кылып койгон. Ким ушул ишти аткара турган болсо, анын даражасын ушундай бийик даражага көтөрүп койгон. Ага периштелерди мына ушундай дуа кылдырып койгон. Жада калса, ошол оорулуу адамга барып отуруп, аны менен сүйлөшүп, баарлашып отура турган болсо, ошол жерге Аллах Тааланын рахматы түшөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Иза ада рожулун ахахун муслим, маша фи хирафатил жанна, хатта яжлиса". Эгерде мусулман адам өзүнүн башка мусулман бир тууганын ооруп калган кезде зиярат кылып бара турган болсо, ал ошол бара жаткан жолунда бейиштин бакчаларынан болгон бакчада басып барат. Качан ошого барып, анын жанына отурганга чейин. Фейда жаласа комаратху рахматун. Эгер барып ар менен баарлашып отура турган болсо, ага Аллах Тааланын райымы түшөт. Аллах Тааланын райымы ошол жерди ороп алат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз оорулуу адам менен канчалык көп баарлашып отурган сайын, канчалык ага жакшы дуа кылып, анын ден соолугун сурап, маанайын көтөрүп, оорусун жеңилдетип турган сайын, бизге Аллах Тааланын рахматы, Аллах Тааланын берекеси бизге түшүп турат экен. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, оорулуу адам зиярат кылыштык бул сизге Аллах Тааланын сизге берген неаматын эскертет. Сизге акыретти эскертет. Сиздин жүрөгүңүздү жумшартат.
оорулуу адам катуу ооруткан болсо, сиздин ден соолугуңуз бар экендигин, Аллах Таала сизге жакшы бир ден соолук бергендигин, денеңиз сак саламат экендигин эскерип, Аллах Таала берген неаматты эскересиз. Жана акыретти эскерип кайтасыз. Анткени инсан оорусу себепти каза болуп калышы мүмкүн. Инсанды өлүмгө алып бара турган себептердин бири мына ушул оору. Инсан айыккыз илдетке чалдыгып, ошонун артынан акыретке узап кетиши мүмкүн. Оору дагы бул акыретке бара турган тепкичтердин бири. Сиз ошол оорулуу адамды көрүп туруп, акыретти эскересиз. Мен да бир күн келип, ушундай алсыз болуп, ушундай абалга түшүп, мен да бул дүйнө менен кош айтып кете берем деп, акыретке болгон сиздин жүрөгүңүздү козгойт. Ибадатка болгон сиздин кызыгыңызды арттырат. Күнөөлөрдөн тооба кылууга сизди шаштырат. Ошондуктан биз оорулуу адамдарды көп зыярат кылып турушубуз керек. Пайгамбар өзүнүн хадисинде айтат: "Уду маридон", оорулуу адам зыярат кылгыла, "Ваттабил жаназа", жаназаларга артынан ээрчип тургула, жаназа намазы окуп тургула. "Тузаккирукумул ахира", силерге акыретти эскертет деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизди жаназага катышып турууну, оорулуу адамдарды зыярат кылып турууну бизге үндөп атат. Бизге насаат берип атат. Бизге акыретти эскертет экен. Дүйнөгө чөмкүп кирип кетишибизден, дүйнөдөн адал менен арамга маани бербей калышыбыздан бизди кайтарат экен. Ибадатты унутуп, Аллах Тааланы унутуп, бул дүйнөдө биз түгөлдүү калжудай болуп калуудан биздин жүрөгүбүздү ойготуп, Аллах Таалага жакынатат экенбиз. Оорулуу адамдарды зыярат кылып бара турган болсок, периштелердин дуасына эришет экенбиз. Андан дагы кошумча бизге Аллахтан рахмат түшөт экен. Жана биз өзүбүз акыретке болгон эскерүү алып келет экенбиз. Эгер деле кимдин жүрөгү ошол жерге барып эскерүү ала турган болсо. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, оорулуу адамды зыярат кылыштын да фазилеттеринен периштелер мына ушул адамга сага таза жашоо болсун, сага жакшы жашоо болсун деп дагы дуа кылып турушат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен ада маридон ау зара ахон лаху филлахи". Кайсы бир адам өзүнүн мусулман бир тууганын зыярат кылып бара турган болсо, оорулуу эмес, жөнөкөй эле мусулман бир тууган. Же болбосо оорулуу адам зыярат кылып бара турган болсо, нада мунадин, асмандан мына ошондой бир периште төмөндөөчү жар салат. Антибита ва таба мамшака. Сага жакшы жашоо болду. Сенин басууң жакшыланды. Ва табауата минал жаннати манзилан. Сага бейиштен бир орун даярдалып койду. Сага бейиштен бир үй даярдалып койду деп периште мына ушундай жар салат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул оорулуу адам зыярат кылып барыштык инсандын кыямат күнүнө бейишке кирүүсүнө себепкер болот. Дозоктон кутулуусуна дагы себепкер болот экен. Пайгамбар хадисине келгендей, Аллах Таала өзүнүн кепилдигин алат. Ким оорулуу адамды зыярат кыла турган болсо, ошол адамды бейишке кирүүсүн жана дозоктон куткарып коюусун Аллах Таала өз кепилдигине алган. Пайгамбар хадисине келет: "Хомса мен фа'ала вахидан минхунна кана доминан Аллаху азза ва жалла". Ким 5 амалдын бирөөсүн аткара турган болсо, Аллах Таала мына ушул адамдарга бейишти өз убада кылган дейт. Бейиштен кепилдик берет. Аны дозоктон куткарып коюуга Аллах Таала кепилдик берет. Ошонун биринчиси мен ада маридон. Ким оорулуу адамды зыярат кылып барган болсо деп айтат. Демек, оорулуу адам зыярат кылып барыштыктын фазилеттеринен бири Аллах Тааланын кепилдигине кирет экен пенде. Бейиштен бир сүйүнчү бар экен. Буга биз аракет кылышыбыз керек. Экинчиси хаража ма жаназатин. Же жаназа намазга катышкан болсо, ошо майытты акыркы жашоого, акырет жашоосун узатуу зинатына катышкан болсо, ау хаража газиян, же Аллах жолунда согушка чыга турган болсо, ау дахала ала имамин юриду нусратаху дейт. Же бир имамга бара турган болсо, ошо имамга жардам бериш үчүн, же имамды бир урматтап сыйлаш үчүн имамга барып жолуга турган болсо, бир алымга бара турган болсо, анын ишине жардам бериш үчүн, же мечитке бар имамга жолуга турган болсо, бизге кандай кызмат керек, кандай сизге кол кабыш кылайлы деп бара турган болсо, ушул адамдагы Аллах Тааланын кепилдигине дейт, эртең кыямат күнү бейишке кириштигине дейт. Же ошол имамды бир сыйлап коюу, имамды урматтап коюу максатында имамга барып жолуга турган болсо дейт. Андан кийинкиси куада байнаху ау куада фи байтихи фасаллама ан-наса минху ва салима минан-нас. Же үйүндө отурган болсо, адамдарга өзүнүн зыянын жеткирбей,
же болбосо адамдардын зыянынан сактанып үйүндө отурган болсо, Аллах Таала мына ушул адамдарга бейиштен өзү убада берип атат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз жогоруда айткан амалдарга дагы кырышыбыз керек. Ошонун ичинен да өзгөчөлөп оорулуу адамга барганда зыярат кылып барууга дагы биз аракет кылып, изденип турушубуз керек экен. Барган кезде ниетибизди түздөп коюшубуз керек экен. Барган кезде биз жакшы сөздөр сүйлөй турган болсок, мына ошол биздин сүйлөгөн сөздөрүбүзгө, биздин кылган дуаларыбызга периштелер амин деп турат. Барып жөн эле жакшы бир сөз сүйлөп отурган болсок, Алла кааласа айыгып кетесиң, Алла кааласа көрбөгөндөй болуп кетесиң, Алла кааласа Аллах Таала сага бейиштен берет деп ушундай жакшы сөздөр сүйлөп кое турган болсок, же барып дуа кыла турган болсок, мына ушул дуасына периштелер келип амин деп турат. Пайгамбар хадисинде келгендей, ида хадартумул маридон ау майитан факулу хайран. Эгер силер оорулуу адамга зыярат кылып барып кала турган болсоңор, же бир маркумдун жаназасына, өлүгүнө барып кала турган болсоңор, анда жакшы сөз сүйлөгүлө. Фаиннал малаиката юамминуна ала ма тaqulun. Силер айткан сөзүңөргө периштелер амин деп турат. Аллахым булардын кылган дуаларын, сүйлөгөн жакшы сөздөрүн өзүң кабыл кыл деп ошол жерде периштелер ошол айткан сөздөрдүн кабыл болуусуна периштелер дуа кылып турат деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, биз оорулуу адамды зыярат кылган бара турган болсок, бизге көптөгөн пайдалар бар экен. Акыреттик дагы, бул дүйнөлүк дагы бизге пайдалар өтө көп экен. Ал оорулуу адам болобу, же жөнөкөй Аллах жолундагы бир мусулман бир тууганыбыз болобу, абалын сураганы жолу зыярат кылып барып кое турган болсок, мына ушундай периштелердин дуаларына биз эргешет экенбиз. Пайгамбар салам айткан 70 000 периште дуа кылат деп атат. Өтө улуу сандагы периштелер бизге дуа кылат экен. Биз бул амалга жеңил карабастан, колубуздан келишинче аракет кылып зыярат кылып турушубуз керек экен. Өзгөчө барган кезде жакшы сөздөрдү сүйлөп, акыреттен эскерип, Аллах Таалага болгон үмүтүн узартып, тобага чакырып, ага барганда рукуя кылып, дем салып кое турган болсок, мына ушунун баары Аллах Тааланын астында кабыл боло турган ибадат экен. Андан кийинки урматтуу мусулман бир тууганым, 4-үнчү периштелер дуа кылуучу амал, бул эрте менен ким орозо кармай турган болсо, саарылык жемеликке кызыгуу. Эрте менен саарлык жеген адамдарга Аллах Тааланын периштелери салават жолдойт деген. Аллах Тааланын салават жолдоосу мына ошол адамды өз ырайымына алат деген. Мына ошол адамды өзүнүн периштелеринин астында мактайт, ага саноо айтат деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инналлаху малаикатаху юсаллуна аля мутасаххирин." Аллах Тааланын периштелери эрте менен саарлык жеген адамдарга салават жолдойт деген. Салават жолдойт деген маанисин биз айтып өттүк. Периштелер ушул адамдарга истигфар айтып дуа кылат. Аллахым булардын күнөөлөрүн кечир, Аллахым булардын кылган ибадаттарын өзүң кабыл кылгының, булардын даражаларын көтөргүнүң, булардын жашоосуна береке бергиң деп ушуну дуа кылып турат экен. Жана Аллах Таала эрте менен саарлык жеген пенделерин өзүнүн периштелеринин астында мактайт. Мен паландай деген пенделерим эрте менен туруп мага ибадат кылыш үчүн саарлык жеп атат деп айтат. Жана Пайгамбар салам айтат: "Ас-сахуру аклуху баракатун." Саарлык жеште бул береке бар дейт. "Фала тадууху." Силердин бирөөңөр саарлык жеген таштабасын дейт. Ким орозо кармай турган болсо, эрте менен саарлык тамак жештик бул сүннөт болуп эсептелинет. Анткени муда береке бар. "Валау ан яжруа ахадукум жур'ата минал ма." Эчтеке таппай калган болсо, жок дегенде суудан бир уттан болсо дагы уттап алсын дейт. "Фа инналлаха азза ва жалла ва малаикатаху юсаллуна алал мутасаххирин." Анткени Аллах Таала жана периштелери эрте менен саарлык жеген, саарлык ичкен адамдарга салават жолдоп турушат деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди ушундай орозо кармай турган болсок, саарлык жемеликке бизди кызыктырып, мана ушундай айтып атат. Дагы саарлык жештик бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөтү. Пайгамбарыбыздын сүннөтүндө бизге береке бар. Сөз түрдө ал биздин көзүбүзгө көрүнөбү же биздин көзгө көрүнбөйбү, же биз аны сезебизби, сезбейбизби, биздин жашообузда ар дайым берекелер коштоп жүрөт. Бизден ар кандай зыяндар, бизден көрө албастар жана бизге зыян берүүчү жин шайтандардын жамандыктарынан бул нерсе коргоп турат.
Мына ушун менен урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Демек бүгүнкү токтолгон амалыбыз 2 амал болду. Биринчиси орул адамды зыярат кылып барыштык экен. Экинчиси саарлык жештик. Бул периштелердин дуасына жеткире турган амал экен. Мына ушул амалдарды жасоого Аллах Таала бизге тауфик берген болсун. Аллах Таала кылган ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Билип дагы, билбей дагы жасаган күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.